ömürüm ben canı joluguşup barsam деп tilеп жүрдüm эле. Аллага шүгүрлөр болсун. Мен бир качканыма бир 4 ай болуп калды. Көп визиттер болду, жыйынтыктар жакшы, бардыгын симитеп айтууга убакыт жетпейт. Мен өзүмө өтө көп жыйынтыктар болду. Чачым аппак эле, кичине кара аралап жакшынакай болуп калды, бронхитим бар эле. Анан кичине женский жактан оорулар бар эле. Бардыгы мындай жыйынтык жакшы бирок. Бардык жакшы. Анан мындай да менин түшүнүгүм боюнча бул өтө Алладан келген ыйык жол деп эсептейм. Адамдын жан дүйнөсүн агартууда негизи мен оюмча адамдын жан дүйнөсүн агартуу экен. Ушуну эгодон мына бузук ойдон арыла албай эле келем да мен кыйналам. Өзүм кыйналам, кийин жеңишке аракет кылам, бирок ушул медитация жашап, ушул немелерди жасоом, менин жан дүйнөм агарып кете алабы? Адам баласы ушинтип агара алабы деп ойлойм да мен. Ушу жаман ойлордон, жаман нерселерден агарып кете алабы экенмин деген сезим болот да мендечи. Анан ушундай аракет кылып атам, бирок баягы агарбай. Агарам жан. Өтө жакшы суроо. Ошо жан дүйнөмдү агартыш өтө кыйын окшойт дейм да. Негизги түпкү максат ушулда жан дүйнөнү агартуу, адамдык сыпатка жетилген деп ойлодум мен өмүрүмдө. Ошого Алла Таалам баарыбызды жеткирсекен деп тилек кылабыз. Бул мындай. Сага ыраазычылык айтып коеюн, сага Алла өмүр берсин, Алла Таалам сага бизге берген чоң бир берик, мындай бир айткандачы. Мен сага мындай кылып алайын, мен Алла Таалам сен деңиздин бир тамчысың дейм ошо. Ошо тамчынын ичинде толкуган эле терең бир илимсиң да мындай. Океандай, толкуган океандай деп ойлойм мен өзүмдүн ичимден да. Ошо мен ушундай эле эго менен жыйынтыктарымды койбойм, айтыш неме кыйынбы, анан жан дүйнөмдү агартам. Мен неме 48-демин, 54-демин, 60-70 потоктомун, экинчи курс бүттүм. Эми мына эле чачыңызды карап бардым, кетип, женский жактан жакшы болсо, аябай санап отурсам аябай убакыт көп кетет. Убакыт көп, майдача нерселер. Майдача. Эми ошонун баары жыйынтык эмне? Жыйынтык атам бирок. Мен бирок жан дүйнөнү агарып келем дейм да. Болуп туруңуз. Сиздин жан дүйнөңүз агарып келаткан үчүн ошол жыйынтыктар болот. Түшүнүңүзбү? Жан дүйнөңүз агарган үчүн болот. Жан дүйнө кара болсо болбойт ал. Түшүнүңүзбү? Бир күн болсо бир күн көтөрүп чыгат. Эми сиз мындай да акырын кийин кетиремисиз? Кетиремиз, токтогуңуз бир 2-3 жыл ичинде аябай сонун жолго чыгып каласыз. Ошол. Түшүнүңүзбү? Бул этап. Эгерде 100 этаж үй болсо, могу биринчи этажында 1 класс, 2 класс, 10 этаж 10 класс болот. 11 этаж университет бүттүңүз, 12 этаж кичине билимге ээ болдуңуз, 13 илимге ээ болдуңуз, 14 этап бул бизнеске эметтиңиз, 15 этап бул кичине сүйүүгө жеттиңиз, 16 этап бир бала чака болдуңар деп коеюн, бүттү эми баягы ушул Кудайга шүгүргө токтоп атабыз да. Түшүнүңүзбү? Биз адамзат ушул жерден токтоп кетебиз. Көп кичине бир нерсени билип алат экенбиз, кичине илимди, билимди билип алат экенбиз, үй бүлөлүү болот экенбиз, бала чака болот экенбиз, эмне болот? Токтоп калат экенбиз. Кудайга шүгүр элечи. Анан жакта дагы канча 90 этаж жатабы? Түшүнүңүзбү? Кете бериш керек, Кудайды кете бериш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, окшош күндөн коркпа депчи. Бул окшош күн болбойт.